Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн биз Ош областынын Кара Суу шаарына келгенбиз. Азыр мамлекетте көрүп атабыз, сунос болуп атат, көп жолдор ачылып атат. Анысы жакшы, бирок бир жерде суроолор калып атат да. Жанагы кызыл китеби барлардын кызыл китеби канчалык деңгээлде мыйзамдуу деп табылып атат, мыйзамсыз деп табылып атат. Кызыл китеп кол тийбестиктин гаранты деп айтабыз. Конституцияда дагы ушундай берилген. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө көпчүлүктүн кызыл китеби жараксыз болуп калып атат. Ал кызыл китептин бир акыры күчү барбы? Кол тийбестигине ким гарант берет деген суроолор болуп атат. Андан сырткары дагы бир нерсени айтам да. Жанагы биз мыйзамсыз деп буза беребиз го көп нерсеничи. Бирок тилекке каршы аягында жабыркаган дагы эл болот да. Ошол мыйзамсыз документти жасап бергендер, мыйзамсыз ишке баргандар, алар камалбайт. Негедир камалбайт? Ар дайым ушул соттошуп жүргөн дагы эл, дыйкан, шопур, таксист, ушулар соттошобуз да. Менде бир жагдай бар. Бир жара мага кайрылган, Кара Суу шаарында Нурахунов көчөсү 177-үй үй дарегинде. Убагында документтерини, токтомдорун мэрия берген. Бүгүн сотко берген дагы мэрия болуп атат да, ал жаранды. Ал жаранды сотко берсе, неге мэриядагылар соттолбоду, неге мэриядагылар камалбады? Бизде бир канча суроолор бар. Ошондуктан бүгүн аким менен мэрге жолугууга аракет кылып көрөбүз. Эл мага жиберген суроолорго жооп алганга аракет кылабыз. Биз менен болуп туруңуздар. Азыр сунос болуп атпайбы? Ошо шаар полный сунос болуп атат да. Анысында маселеси жок. Элдер бошотуп берип атат, мамлекеттин кызыкчылыгы деп атат да. Бирок эки вопрос бар да бул жерде, конкреттүү. Биринчиси, ошол кызыл сызыкка чыгып кеткен деп айтылып атат, туурабы? Кызыл сызыкка чыгып кеткен болсо, ал адамдар өздөрү жасап албаган да ал документти, туурабы? Архитектура, кадастр менен жасалган да бул нерсе. Элдер кызыл сызыкка чыгып кеткен болсо, аны документин жасап бергендер эмнеге до сих пор иштеп атат да? Мисалы, онда красный книгасы болсо, мисалы, биз баягындай красный линиядан сырткары чыккандар сунос болуп атпайбы? Андай жок. Ошондо сиз айтып атасыз, өз алдынча чыгып кеткендер. Өз алдынча да, мисалы мына пример Алматов көчөсүндө мен 1 километр 500 метр сунос кылдырдык, бир 30 канча үй. Башта бир 10 метр, 12 метрден чыгып кеткендерди сунос кылдык. Мейли, сиз айткан версия менен баралы. Да? Суноско качан түштү? Эч кандай суноско качан түштү? Боюнча мисалы, биз былтыртан бери сунос болуп. 2024-төн баштап, Ошондо азыр сиздин сөзүңүзгө даяна турган болсом, 2024гө чейин мыйзам иштеген эмеспи? Мисалы 2024гө чейин эч ким юридикалык баа берген эмес, туурабы? 2024гө чейин мисалы мани беришкен эмес, ачык эле. Караш керек эле. Ошондо кызматына шалакыл мамиле кылышканбы ошондо? Ал ошол жарандар тарабынан тосуп алып атпайбы? Ал жерге мыйзамдын кандай? Мисалы сен жарансың. Сен үйүң 10 сотик мисалы. Анан сени госреестр же архитектура барып, мына 2 сотиктү тосуп алды дейт да сага. Сен өзүң билип тосуп алып атпайсың. 2024-жылда ошого ким баа берип атат? Аны мамлекет эми ошол жерде мисалы жолдорду кеңейтүү максатында барып текшергенде ошол жарандар тосуп алып аткан. Ошондо 2024-жылга чейин тиешелүү органдар буга караган эмеспи? Эми ага мен баа бере албайм да. Жок, ошондой түшүнүк чыгып атат да. Азыр логика жагынан келе турган болсо, мен мынал иштеди, 2024-жылы сноско түштү. Ошол башаламан чыгып кеткен адамдарга баа берилип баштады. Бул юридикалык, бул жакшы. Мен аны колдойм да, ал нерсеничи. Бирок 2024-жылга чейинки айлык алып, милдет алып иштеген кишилер жөн эле айлык алган болот абы? Эми ага мен баа бере албайм. Нурахунов көчөсү 177 дарегиндеги жанагы сотко Маматалиевди. Ал сот неметкен да ал боюнча. Мейли, сот чечим чыгарган. Бирок компенсация төлөнгөнбү ал мынаны кара. Ал мына ушу боюнча видеомда тартат. Шархан сай. Анын жаны бир 50 метр болуш керек мисалы. Мен бир экөөбүз мисалы, мени кара. Ошол Шархан сайдын моюнда арызданганга юрист болуп эле барып ошол жерден эле документтерин соттон карап эле неме кылып. Жок, негизи айлантып сен ага барба. Ээси менен сүйлөштүм. Ээси менен сүйлөшкөндө эч кандай компенсация жок деди. Компенсация бербейт. Сот чечим чыгарып атпайбы? Кантип берет ага?
Ошондо көчөдө калса боло береби жарандар? Көчөдө эмес эле ал турат, үйүндө бир экзотиктей жерде жашап атпайбы? Жок, сиз айтып атасыз. Бир тараптуу Компенсация карап берилбейт деп атасыз, туурабы? Бир тараптуу карап атасыз. Жер кодекси бөлүнүп атпайбы? Кызыл китеби жок да, эмне көрөбүз компенсация? Кызыл китеби, Китеби жок да, эмне көрөбүз? Ал жердеги документтеринен бери берип атпайбы ал жарандар сизге? Мага дагы жиберди аны. 56-жылдан бери жашап келишет экен да, ал жердечи. 30 жылдан бери мамлекетте мыйзам иштебей каалагандай басып алгандар эми чыгып атат. Ошонун негизинде ал жериң Шархан сайдын боюндагыларга Мына кайра ошо курупка келип атабызбы? Ошондо 30 жылдан бери мыйзам иштеген эмес деп атабыз, туурабы? каалагандай. Мындай Ошондо байке, мындай да. Майрамбек байке, мамлекет өзүбүздүкү да. Мамлекет өзүбүздүкү. Мен ар дайым айтып келем да, мамлекетибизди бирөө океандын ар жагынан келип жасап бербейт. Аны биз өзүбүз жасайбыз. Сиз, мен ушул жакшы жаман көрдүк да. Мындай кылсаң сен. Болгону айтып атканым, Барбайсыңбы ошого? мыйзамдуулугуна ким баа берет? Сен барып ошо жаранга айтпайсың, урматтуу жаран. Сот красный книганы жок кылыптыр. Сен мына жерде экзотик жерде да жашап атасың. Бул жерде мисалы корук зонада отурасың. Бул жерден Өзбекстан менен Кыргызстанды бөлүп турган Шархан-Сай суусу өтүп атат. Сиз айтып атасыз. Мен ал жаран менен телефон аркылуу сүйлөштүм. Мага чалышты. Эми азыр өзүнө дагы барам. Ал кишини. Сиз айтып атасыз, сот анын кызыл китебин жокко чыгарган. Вот, документи жокко чыкты. Эми юридикалык точка зрения менен карасак, ал кишинин мүлкү эмес да бул. Ооба. Соттун өкүмү менен анын кызыл китеби жокко чыгарылды. Ооба. Болду. Будан кийин ал мүлктүн ээси болуп саналбайт. Мыйзам көз караш менен караса. Эми жанагы экинчи суроого келип атам да. Кызыл китеп бул кол тийбестиктин гаранты да. Гаранты. Сиз юрист боласыз, Атыңыз ким? Атыңыз да. Замир, фамилиям Кадыров, Караш армиясынын юристимин. Ал иш боюнча 3 инстанцияда тең сот болду. Биринчи Кара суу, экинчи Ош, үчүнчү Бишкек. Үчөөндө тең мэриянын талабы аткарылып, ал жер толук кандуу мэрияга өттү. Биз бирок ал киши менен договор кылганбыз. Ал кишиге айттык. Бизде Присовайда 113 гектар жер бар. Бүгүнкү күндө документ бүткөнү калды. Кудай буйрса мына март аяк майга бүтүп калыш керек. Ошол жер бүткөндөн кийин ал кишиге биз ошол жерге жерди бөлүп беребиз. Биринчи очередте үй бүлөлүк социал жактан аз камсыз болгон, жерге көп балалуу ошол комиссия карайт. Ошонун арасында ушул фамилиясы ким эле аташпасам. Кыскасы ошол кишиге биз ошол жерден 5 соток жер бөлүп беребиз. Ошол жерге качан фундамент куюп, үйдү салып, үй тойду кылып чыгып кеткенден кийин, анан сизден мына жерди биз бошотуп алабыз. Ага чейин сиз жашап аткан үйгө эч ким тийбейт. Азыр айтып аткан жана Шархан сайдын боюндагы ал навес. Биз чегарага ал жерден чегарадчыларга машинасына техникасы өткөнгө 8 метр жер бошотушубуз керек. Ошол жерди гана бошотуп калганда жашап тура бересиз. Сиз жашап аткан жерге тийбейт, как раз ошол бошотулуп турган жер навес. Навестен 8 метр машина өткөнгө жол бошотсок, дальше наржана жашай беребиз. Качан ошол жерге үй салып чыгып кеткенден кийин, анан калганын бошотуп беребиз деп айтканбыз ал кишиге. Кире турган болсоңор, биз дагы башка бир. Киребиз. Байкеге бир-эки суроолор менен кайрылып атам да. Азыр менин үйүмө дагы шаар бийлиги токтом чыгарып берсе, мен үй салдым, отурукташтым, ошол жерде жашап атам да. Кайсы бир мезгилде дагы бир жаңы бийлик келип, мен токтомду жокко чыгарып коюшу мүмкүнбү ушинтип? Кандай случай болушу мүмкүн ошо токтом? Кандай случай болсо дагы? Кандай жагдайда силердин токтомуңарды жокко чыгарууга мажбур кылат? Кандай жагдай? Жагдайын карап көрбөйбү ушул маселеничи? Ал жерде айтып атам мен, чегарачыларга 8 метр жолду бошотуш керек. Ошондо сиз айтып аткан, биз анын юридический тил менен сүйлөшүп атам да сиз менен. Сиз айтып аткан 8 метрди бошотуп берүү үйдүн ээсине карата талаппы же сунушпу? Биз биринчи мыйзамда талап бар, сунуш бар. Аны сиз жакшы билесиз. Биз сунушта айттык агачы. Сунушка көнгөн эмес. Сунушка көнбөдү. Андан кийин биз соттук тартипте толук жерин биз алдык. Бирок дагы деле жарандык баягы гумандык неме менен ал жашаган үйүнө тийбейт ал жердечи. Үйүнүн алдында баягы каналдын боюнда өткөн баягы эшигин айнегин ачсаң дайра көрүлгөн эски навести гана бузуп бошотуп бер дегенбиз. Азыр деле ошол эле ниеде турабыз. Эгер биз чын каалаганыбызда биринчи, экинчи, үчүнчү ошо жогорку соттунда чечим чыккан качан. Ошондо эле барып туруп баягы үйүн бошот деп кубалып чыксак болмок. Эми балким көрүүчүлөр айтышы мүмкүн. Бул мен дагы жеке суроо берип атам да сизге. Сиз айтып атасыз, биз биринчи сунуш бердик. Болбоду, көнбөдү. Биз соттук тартип менен алдык деп атасыз да. Ошондо кандай болуп атат? Мен сунуш берем.
көнбөсөң анан мен тартып алам дегендей сөз болот абы, кандай? Жок, ар бир сөздү баягы Эгерде сиз жок, сиздин сунушуңузга көнсө ошо адам, анда мынча маселе болмок эмес экен да, туурабы? ооба. Сизге көнбөгөнү үчүн эми биз бул жол менен алып атабыз болот Потому что ал эл алган жеринде мыйзамсыз бир учу илинип да өтүп кеткен да, границасыначы. Ошол биз ал жерде 2019-жылдан баштап көтөрүлөт бул маселе. Ошол УКМКнын катына ылайык чек аранын жээгин бошотуу маселеси боюнча өкмөттүн 109-токтомуна ылайык мыйзамсыз курулуштар менен ошону айтып атам. мыйзамсыз курулуштар менен иш алып барганбыз. Ошонун натыйжасында шаркан сайын эки жагынан бошотуп келип, именно ошол жерге келгенде туруп калды. Анан биз ага сунуш айттык. Мына ушул жерден 8 метр бошотуп берейин. Биз ушул жерден техниканы өткөзүшүбүз керек дегенибизде ал ынаган эмес. Карашы деп документтерин көтөрүп, соттук тартипте биз чечтик ал маселени. Балким сиз мени түшүнбөйсүз азырчы. Балким мындай кылдатык менен көрүп аткан адамдар түшүнүшү мүмкүн да. Мен ошону айтып атам байке. Сиз бүгүн мыйзамсыз деп табылган жер болсо, убагында токтом чыгарып берген өкмөт мыйзамсыз иш кылган болот абы? Убагында ошол жердегилер, ошону чыгарган адамдар канчалык деңгээлде ага баа берип чыгарган, аны мен билбейм. Жеке кызыкчылыктар колдонулду. Билбей туруп кантип мыйзамсыз деп сотко берип атасыз? Ал боюнча мен айтып атпайм, эки жактан биз бошотуп келгенбиз. Келгенде именно ушул объектке келгенде ушул маселе көтөрүлүп атат. Ага чейин эч ким көргөн эмес. Бирок мен журналисттик деңгээлим менен караганда дагы туура келбей атат. Мен айтып атам, ар жагынан дагы, бери жагынан алса дагы мен калыс айтып атам. Эгерде сиз ал жарандын, бир эле ал жарандын эмес, жалпы ошол Кыргызстан боюнча ушундай случай менен болуп аткан жарандардын үйү, турган жери, жашаган жери мыйзамсыз деп табылса деп атам. Убагында токтом чыгарып берген өкмөт мыйзамсыз иш кылган болот абы? Суроо так даана болот атат менин. Менин жообум, убагында иштегендерге мен баа бере албайм. Эми караңыз, бул сөзүнө да макулмун. Эгерде баа бере албасаңыз, ал иштин мыйзамдуу, мыйзамсыз экенин билбей туруп, кантип бул жарандардын жерин талашып атасыз сиз? Юрист катары. Мен дагы айтып атам. Эгерде эски өкмөткө баа бере албасаңыз, мыйзамсызбы, мыйзамсыз эмеспи деген суроого сизде жооп болбосо, ал жарандардын мүлкүн кантип талашып атасыз? Мыйзамсыз берилген А мыйзамсыз берилген болсо, ал жарандардан мурда ошол токтомду жасап берген, документти чыгарып бергендерди неге өкмөт сотко бербей атасыңар? Аны өкмөткө бергиле да биз Сиз кимсиз? Биз кантип жоопко тартабыз аны? Сиз өкмөтсүзбү азыр? Мен өткөн нени кантип мен жоопко тартам? Анда өткөн немени сиз кантип жерин алып атасыз? Тарта турган органдар бар. Прокуратурага бергиле ушул суроону. Сен мындай кылсаң, бул мэриянын бир жөнөкөй юрист болсо. Юрист болгон үчүн берип атам. Деңгээлинде жана тутасың. Аларга мисалы бул мурдагы шаардын мэрине баа бере албайт да бул. Макул, сиз кимсиз Азыр ошондо? мындай кыласың. Өкмөтсүзбү? Азыр мындай кылалы. Сен акимге кирсең, кирип аз выездге кетип атат бир жергече. Жана жыйын бар экен. Анан бизге бул мэрияга барсаң, отуруп. Макул, мен акимге да берип көрөйүн ошол суроону. Ассаламу алейкум. Аким, бар беле аким? Балким. Жок, Майрамбек байке, маселе мындай болуп атат. Талаш тартышта эмес да. Мен жеке кызыкчылыгым үчүн келбей атам да бул жаккачы. Мен логикалык жактан дагы жер кодексинен, мына юрист болгон үчүн мындай мыйзамды айтып атам да. Жер кодексинен дагы алып карасак, бул сиз айтып аткан сөзүңүз бири-бирине каяш айтып атат да азыр. Мейли сиз айтып атасыз, ал жарандар мыйзамсыз отурушуп калган ал жерге. Мыйзамсыз турат деп атасыз. Макул, мыйзамсыз болсо, сизден мурдагы өкмөт ошонун токтомун чыгарып бергендер мыйзамсыз ишке барган болот абы десем, ага мен баа бере албайм деп атасыз. Макул, үчүнчү версиясын өтүп атам. Эгерде сиз аларга баа бере албасаңыз, мыйзамдуубу, мыйзамсызбы деп билбесеңиз, сиз кантип мыйзамсыз деп ал жарандар менен жерин талашып атасыз деп атам. Барга жооп берейин да? Ооба. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз, амансызбы? Атым Али, фамилиям Эргешев. Ушул элдин көйгөйү менен кайра келип калдык да сизге дагы. Бирок каждый раз келгенде аким башка болуп атат. Кудай сактасын дейбиз. Атыңыз ким байке? Канат менен. Канат байке. Ушу элдин арасында эле жүргөн журналистмин. Дагы эле ушу эл жиберди. Бир-эки маселе болуп. Азыркы учурда Ошто дагы, Кара Сууда дагы, жалпы эле Кыргызстанда снос маселеси болуп атат да. Снос маселеси каралып атат. Бул жерде
бизге журналист катары дагы бир суроолор пайда болду. Анан силерден түздөн түз жооп алайын деп келдим. Азыркы учурда мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жерлер кеңири болуп жол салынат. Мен ал саясатты жакшы деп атам. Неге? Пробка болбойт биринчиден, экинчиден бир аз шаар көркүнүн кирет. Бул жакшы нерсе деп атам. Азыркы учурда мыйзамсыз чыгып кетти деп айтылып атат да, кызыл сызыкка. Кызыл сызыкка чыгып кеткен болсо, неге буга чейинки тиешелүү органдар реакция кылбаган үчүн жоопко тартылбады? Бул даана суроо да. Анткени жанагы система алмашмайынча биз өзгөрбөйбүз да. Ошол персонаждар ошол бойдон иштеп келе берет. Дагы эле ошол эски система болгону жаман ниет эмес, аким менен мэр эле алмашып атат да. Ошол эски чиригендер чириген бойдон калып атат. Ошол госрегистрде иштеген иштеп келип атат, документ жасаган жасап келип атат. Алардын мындай оройраак кылып айтканда, алардын шалакылыгынан мэр менен аким эле алмашат да. Ар дайым ушул. Ошого айтып атам, ушул аким менен мэрлер бир эрки менен келип, буларды жоопкерчиликке акыры тартыш керекпи? Туура. Туптуура айтасыз. Мен сизге жооп берейин. Али. Туура, бул жерде президенттин 56 жарлыгы чыккан. Ушул жолдорду кеңейтүү боюнча мыйзамсыз салынып калган объектилерди бузуу боюнча иш алып барылып атат. Кызуу жүрүп атат. Бул жерде эми мындай экен. Бул эми сиз түшүндүңүз да, бул мамлекеттин саясаты. Тазаланышыбыз керек. Шаар көркүнө келиш керек. Шаар эмес, айылдын ичи көркүнө келиш керек. Анан кийин жанагы кызмат абалындагы адамдар маселеси. Туура. Бул жерде эми Кара Суу районунда эле эмес. Баардык ушул республикада ушундай маселе жаралып келген. Ошол кезде кызматкерлер кимиси, может быть, акчага жасаганбы, тааныш билишине жасаганбы, бирок чындыгында биз ушу менен азыр сталкиваться этип атабыз. Айла жок. Анан кийин эми бизге коюлган талаптарды биз аткарышыбыз керек. Карап атабыз. Жанагы кызматтык адамдар боюнча эми бул суроону мен ойлойм, сиздер ушу жергиликтүү болобу, чоң болобу, укук коргоо органдарына кайрылышыңыз, сурашыңыздар керек да. Анткени адамдардын, кызматкерлердин жасап аткан ишине талдоону, юридикалык бааны ушу тиешелүү органдар албетте. Ичкүйдө мындай маселе бар да, чынында бул кишилер убагында ошол акчасын берип, ошол бир топ акчага сатып алгандар факттар бар. Мага да көп келишет булар боюнча. Эми мындай маселе бар да, баягы жеке ичара акча алышуу, беришүү маселесине мамлекет кийлигишкен эмес убагында, туурабы? Анткени бир да орган аркылуу контейнер сатып аткан, же жерди сатып бири-бирине беришип атканда бул мамлекеттик каттоодон өткөн эмес. Ооба, бул жарандардын манипуляциясы. Билем, жанагы арендатор деп бөлүп алып туруп башты айландырып кетишет да ошол жолдон. Бул жерде ушул мамлекеттин жоопкерчилигин ушул иштерге издегенибиз туура эмесирээк болуп калат. Жок, туура. Ал сөзүңүзгө кошулам. Бул жерде маселе ошол кызыл менен жер маселеси болуп атат да байке. Коркутуу үркүтүү боюнча эми бул боюнча если мындай фактлар болуп эми чынында баары мыйзам сүйлөшүбүз керек да. Анткени ал жерлер, ал адамдар бир топ акча беришкен, туура. Бирок бергенде ошол жеке башка ишкерлерге берген, ошол жерде шылымдарга берген акчаны ошолор менен соттош керек деп ойлойм. Бирок элдик журналист катары ошол сөздү айтпасам, эртең эл бетиме түкүрбөсүн. Чыныгын айтайын, көп эл чындыкты айтканын коркуп атат. Неге? Бир чындыкты айтса, эртең милицияга, СМБга, башка жерге чакырып атат. Мен кыйнайт деп көпчүлүк мындай чындыкты айтканын коркот да. Азыркы учурдачы мен аябай көп жарандар мага чалып, мындай Али эртең мени СМБга чакырат, мен чыкпай эле коеюнчу деген жарандарды акыркы учурда мен аябай көп кездештирип атам. Мен айтып атам, биз укуктуу өлкөдө жашап атабыз. Бул демократиялык өлкө. Сөзүңөрдү ачык айткыла. Эгерде чынында сиз ак болсоңуз, мыйзамдуу жол менен сөзүңүздү жеткиргенге мыйзам жол берет. Конституциялык деңгээлде гарант бар. Десем, Али саясат башка, китеп башка экен да дей берет. Мен түшүнбөйм ошондой жаранды. Эми бул жарандардын ою, аны эч кандай мындай биз тоскоолдук кыла албайбыз. Андай сөздү айтып, мындай мага келсе да болот. Ушул жерден органдар чакырып мен разбирательствага даярмын. Бирок бул жерде мындай маселе бар экен да, чынында көбүнчө учурда мамлекеттик мүлккө өткөзүп берип атканда, көп учурда биз өзүбүздүн башыбыздан өткөрдүк. Биздин менен сүйлөшүп атканда эч кандай каршычылык эле жок өтүп атат. Мен мына айтып коеюн, биздин өзүбүздө пример болду. Именно администрация өзүбүз 30 адыр айыл аймагында 4,5 гектар жерди мыйзамсыз бирөөлөр сатып алган экен. Биз бул жерге, ошол жерде мен зам бар болчу, органдар жок эле, госрегистр бар эле. Ошол кишини чакырдык.
айттык, аксакал, могу жерди сиз мыйзамсыз алыптырсыз. Анткени ал жердин баасы мисалы 1 миллион сом болсо, сиз ошону бир 100 000 сомго жетпеген алыптырсыз. Бул мыйзам бузуу болуп калат. Эчтен күнү органга өткөзүп берсек, бул жерде мындай страдать этесиз. Сот жоопкерчилиги анткени мындай да, адам эме мисалы айыл өкмөт, ал должностной лицо сатып ийсе, ол кылмыш кылды туура. Бирок сатып алган киши дагы в какой-то мере күнөөлүү. Анткени ошол адамдын кызыкчылыгына бул жасалып атат. Бул иш туурабы? Анан ошол киши айтты, мен деген мыйзамсыз алып алыптырмын, кечиресиздер деп, эртеси күнү барып Госрегистрге барып, өзү официально эле өз ыктыяры менен эми акимияттан коркутпайбыз го эч кимибизди. Өзү өткөзүп берди. Мына көчө эле болгон иш. Мына биздин администрациянын аркасында 10 сотук жерге мыйзамсыз кеткен. Бул жерге кафе салып алышкан, сиз билесиздер, артында эле. Ошонун эси менен сүйлөштүк. Айттык, аксакалдар, мынакей токтом. Мынакей монтуптур, силер туура эмес сатып алган экенсиңер. Эми Кара Суу шаарында 10 сотук жер 60 000 сом болбойт да. 60 000 сомго сатып алышкан. Айттык, бул жерде мыйзам бузуу болуп атат. Ошол кезде кетип калган, мисалы ошол кезде Шаятов деген мэр болгон экен. Ошонун убагында сатылган экен. Эми ал киши розыкта экен, жок экен. Анан айттык, жердин маселесин түшүндүрүп алдына койгондо, ал киши келип туруп баласына доверенность жазып берди. Баласы келип мамлекеттик администрацияга өткөзүп, мынакей мен кафени алып атабыз. Мына ошол кишилер менен да сүйлөшүп көрсөң, эч кимди коркутуп болгон жок. Мамлекетке кайтканы жакшы. Мамлекетке кайтканы жакшы. Анткени бул элге кайтты деген сөз да. Элдике болуп калат, мамлекеттике болуп калат. Бектери кетет, бел калат, бетеге кетет. Эле бектери кетет, эл калат, бетеге кетет, жер калат дейт. Бул жерде эми муну туура мындай туура түшүнүшүбүз керек. Ичкүдүүлүк менен кээ бир адамдар чынында мындай ар кандай маселени көтөрүшү мүмкүн. Азыр элдер, көрүүчүлөр дагы башкача түшүнүп алышы мүмкүн да. Али, сен ушул жанагы мыйзамсыз чыгып кеткен жарандарды сен колдоп келдиңби деп калышы мүмкүн. Жок, мен андай эмес. Бул жерде маселе ошол документти мыйзамдуу деп убагында бергендер неге жазасын албайт? Мен биринчи талабым ушул. Экинчиси, кызыл китеп эмнеге гарант бүгүн? Мисалы, бүгүн Канат Байке турат аким статусунда. Мен дагы мыйзамдуу жол менен, азыркы өкмөттүн деңгээлиндеги саясат менен келдим да, мыйзамдуу деп алдым. Мени куттуктады бирөө, кызыл китепти болдуң мына, эми үйлөң менен ошол жерде жашап кал деди. Сүйүнүп калдым. Бирок эртең башка бийлик келди да, Башкача болду. Жок, Канат сага мыйзамсыз берген деп тартып койсо. Анда мен жооп беришим керек. Мен каяка барам да? Мейли, сизди жоопкерчиликке тартабы, тартпайбы? Ал юридикалык маселе. Бирок мен өмүрүмдү берип атам да бул жерге. Үй салып атам, мээнет кылып атам, расход кылып атам. Эртең үй бүлөмдү ушул жерде багам, чоңойтом, балдарымды үйлөнтөм, той кылам деп ниет коюп атам. Ал өмүрүм артка кайтпайт дейми. Туура эми бул жерде бул маселе мындай ачык боюнча кала берет. Ачык боюнча калып атат. Мен ушул акыры кызыл китептин бир күчү барбы деп атам да. Конечно, бул жерде Конституцияда жазылган. Жеке менчиликке укук бул неприкосновенный деп. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу баарыңыздарга бул кайдан чыга калды дебеңиздер, сураныч. Азыр монтаждап отургам, бирок тилекке каршы жумушубузга байланыштуу регионго съемкага чыкканга туура келип калды. Кудайым буйруса, региондон келерибиз менен экинчи бөлүгүн дагы чыгарып берүүгө аракет кылабыз. Албетте бизден алыстабай туруңуздар, кызыктын баары астыда. Анан ар бир чыгарылышыбызга Кудайым буйруса бир жактыруу белгилерин басып, видеолорубузду бөлүшүүгө аракет кылып туруңуздар. Анткени биздин ар бир чыгарылыштын чыгарып атканыбыздын маңызы ал жерде элдин көйгөйү бар. Ар бир жарандын көйгөйү бар. Ошондуктан биздин чыгарылыштарга кайдыгер болбой, чыгарылыштарыбызды бөлүшүп туруңуздар. Биз болсо силер үчүн аракет кылабыз. Жалпыңыздарга рахмат.